Wow! Красавчик! Опа! 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 Ассаламу алейкум достар. Жақында эле Чемпиондар лигасынын финалы болуп өттү. Баарыбыз футбол көрүп жыргадык. Ундесима. Ал эми көрө албай калгандар эмне кылды? Туура, кийинки күнү көрдү. Бирок үйдөн эмес. Эненин ою балада, баланын ою талаадагы телевизордо. Бул балдардын турган турпаттарына караганда көптөн бери көрүп атышат. Биринчи таймдан бери буттар талып калыптыр да просто. А. Булардын үйүндө телевизор жок. Б. Телевизор бар бирок свет жок. В. Свет бар бирок үй жок. Жана Г. Башка вариант жок. Булар дүкөндөн телевизор тандап ачкан окшойт да. Акция болгондуктан эл көп болуп, анан очередь көп болуп, булар эшикке чыгып калышкан. Анан эшиктен витринадан тандап ачышат. Мен биринчи буларды көргөндө ушунчалык кызыгуу менен эмне көрүп атат болду экен деп ойлогом. Кеттик. А. Уят кино. Б. Ну погоди. В. Султан Сулейман жана Г. Ойто. Балдарга айтарым, футболду түз эфирден көргүлө. Түз эфирден көргөнгө эмне жетсин. Мышыктар көбүнчө эмне кылат? Уктайт, жуунат, жазында мыйоолойт, анан байпакчыттайт. Байчу. Мышык байпакка жетпей сасыктептир деп коюш. Эмнеге жыттап атат? Же кожоюн эмнеге жыттап атат? Менимче бул дегустация. Мышыгым, мен бүгүн конок бармакмын. Текшерип койчу, нормально эле. Же бир эженин мышыгы көз ачык болуп иштейт. Анан ал эженин күйөөсү үйүнө келгенде мышыгы текшерип атат. Каяка барып, эмне кылып келди? Так, бул бут көп жерде басыптыр. Футболго кеттим деген, бирок ал жакка барып аптыр. Бирок көп чуркаптыр. Так, эмнеге чуркаптыр? Ё-моё, хозяйка. Бир кыздын артынан чуркаптыр. Жо, көрдүңөрбү, аягында көз чыгып кете баштады. Бул байпак же аябай жыттуу, же аябай. Бирок менимче мышык орто жолдон бир нерсени эстеп кетти окшойт. Ту, это бүгүн деген футболда. Мүмкүнчүлүктөн пайдаланып, Энесай Кыргыз бренд дүкөнүнө ыраазычылык билдиребиз. Энесай Кыргыз бренд дүкөнү аябай сонун кийимдер биздин дүкөндө. Бөлмөдө жалгыз калганда адамдар ар нерсени кылышат. Бизде бир бала бар. Көрсөңөр. Музыканы койду, анан өлү билип атат. Менимче күзгүнө карап билип атат. Демек бир нерсеге даярданып атат. Азаматсың бала батыр. Атай Өмүрзаков да ушинтип баштаган. Же болбосо бул бала жайкы каникулдун келишин ушинтип майрамдап атат. Берилип билегенине караганда кулагында кайсыл музыка ойноп атат болду экен. Жок, сүйлөшкөн кызы СМСине жооп жазганда жыргап атат. Негизи баары эле ушинтип жыргашат, жооп жазгандачы. Айрыкча кыздар. Кийинки видео спортсмен жөнүндө.
Саламатсыздар. Саламатчылык. Торпок каратистин тренировкасы. Торпок каратистин тренировкасы дейт. Бул кайсы айыл болду экен? Торпоктор каратист болсо, Жекичанын айылы го. Жекичанын айылында уйлар сумаист, аттар тайквандист, эшектер болсо, эшектер да койсун. Ушу тиги баланы торпок тепкен го. Анан кимдин ким экенин билип калды. Mortal Kombat деген оюнда brutality деген нерсе бар. Торпок кыскасы баланы brutality кылды. Жок, түшүндүм. Торпок каратист деген тиги бала өзү. Анан байкасаңар, колу машыктырып атат да. Жануарлардын темасын улантабыз. Любовь зла, полюбишь и козла деген видео. Итти таптакыр жайына койбогон эчки. Короче, бир байкенин ити чөп жаптыр да. Анан ал чөп деген тиги эчкиники экен да. Аябай кызык ситуация, Жочун, неге дебейсиңер? Неге дегенде бул жерге каалаган окуяны койсоң болот. Аял менен күйөөсү базарда. Алып бер деп атам, алып бер. Кымбат экен аны. Шу алып бер деп атам. Акчам жок апай. Аял менен күйөөсү үйдө. Жан, эмне тамак жасайын? Билбейм. Айтпайсың эмне тамак жасайын? Өзүң билдейм. Болайт. Значит, тоюп келгенсиң да? Аялы менен күйөөсү үйдө 2. Так, Айнура деген ким? Кайсы Айнура? Телефонундагы Айнура. Чогуу иштейбиз. Калп айтпа. Чогуу иштейбиз дейм апай. Эмне кылып иштейсиңер? Үй кайтарып. Эчки массаж жасап атат десек болот. Же тиги ит эчкинин көзүнө килтейген мороженое болуп көрүнүп атат. Билбейм ай. Иттин нерв экен. Ушунча чыдап турат. Башка бирөө болгондо эч эле каап, тиштеп, кубалап дегендей. Бул ит болсо мистер Жош ит. Айыл этегинде трактор турат. Чын. Не болуп кетиши мүмкүн азыр ош трактор менен. Азыр трактор жок болуп кетет. Жок. Анда трактор жарылып кетет. Жок. Ачыла элек тракторда, бычыла элек сюрприз бар. Мурда кой үстүндө торгой жумурткалаган заман болсо, азыр болсо трактор үстүндө жумурткалаган заман. Байкасаңар, булар деген эң биринчи көчмөн чымчык. Уясын көчүп салат да. Бирде тракторга, анан бакка, үйгө. Бирок эмнеге именно ошо тракторга уя салды болот экен бул чымчыктар? Тракторист буудай талаада иштейт. Анан чымчыктарга ыңгайлуу да. Үйдөн чыга калсаң ана буудай бар, жем бар дегендей. Кай заман. Биздин трактор инкубатор. Биздин трактор инкубатор. Трактордун ичинде аккумулятор, карбюратор, генератор. Трактор өзү болсо? Биздин трактор инкубатор. Биздин оператор азык батыр деп койсуң. Трактор инкубатор болсо, анда экскаватор, калькулятор деп бир кыз айтып атыр, видеого тартып атыр. Анткени чымчыктар тракторго уя жасап атыр. Биздин трактор инкубатор. Бирок тиги кыз жарды. Татаулан байкебиздин туугандарынан окшойт. Сатып атам вентилятор, кимге керек карбюратор, арзан бага сепаратор, модулятор. Инкубатор. Достор, мурдакы чыгарылыштагы сүрөткө комментарийлер абдан көп келди. Барыңыздарга чоң рахмат. Бирок биз жеңүүчү деп бирөөнү тандап алдык. Ал мына бул колдонуучу. Кудай буйрса келип белеңизди алып кетсеңиз болот. Достор, биздин кийинки сүрөт
кызыктуу кылып, оригиналдуу кылып, фантазияга жараша бизге пикир жибергиле, комментарийге жазгыла, бияка пикирге, WhatsAppка эмес. Анан биздин өнөктөштөн сонун белек болмокчу. Достор, бул Ойтобоо долбоору болду. Мен атым Актан. Бизге класс баскыла, пикир жазгыла жана Channel 7 каналына катталып, кызыктуу, оригиналдуу, күлкүлүү жана эң башкысы кыргызча видеолор болсо, биздин дарекке жөнөткүлө же бул сонун WhatsApp номерине. Ошол барыңыздардын өмүрүңүздөр узун болсун. Чао.